Рахмат. Мага 1-май район тургундары кайрылып жатышат. Биринчи топтогу көз азиздер, майыптар жөлөк пулдар көтөрүлбөй жатканын жана берилген жөлөк пулдардын суммасы аз өлчөмдө болуп жатат деп. Ошондой эле республикада биринчи группадагы көз азиздер инвалидтердин жанында жетелеп жүргөнгө адамдарга муктажбыз деп кайрылып жатат да. Алмаса Кунжанович өкмөттөн суранат элем да ошого көз убакыт бөлүп караштырып койгулачы. Экинчи, бир орчундуу маселе менен мага эми биздин жараныбыз кайрылды да. Кулмурзаев деген Көк Жар айылындагы 172 контурда жайгашкан жердин ээси болуп бир топ жылдан бери ээси болуп келип жатып, иштетип айыл чарба жерлерин. Анан президентибиз жерлер трансформация болот дегенден кийин бир кызыктуу нерселер чыга баштайт да. Ошол жерлерди документтерин тактоо максатында Аламидин район госрегистрине кайрылса, аталган жер Жолдошев, анан Алдакулов деген аттуу адамдарга өтүп кеткени белгилүү болот. Андан кийин бул адам жараныбыз, эми жаш жигит экен, укук коргоо органдарына кайрылса, тескерисинче бул адамды аферист кылып, 3 ай камашып, кийин соттун 2022 жыл соттун чечими менен аталган участок камакка алынган, бирок ага карабастан жанакы айткан эки адам, ушул Жолдошев менен Алдакулов аттуу жарандар Чунуев Максат Ишембиевичке жер тилкесин менчик укугуна өткөрүп беришкен экен. Анан документтер текшерсе, атай эми комиссия түзүлөт, межведомственный комиссия түзүлөт. Бул дагы бир мындай чындыкты издеп жүргөн жаш жигит экен да. Аягына чейин чыгам деп, мындай ызы чуун баш аягына чейин барганда, жанакы ишеним кат деген подделка болуп чыгат да. УКМКнын почерковеческий экспертизасы ишеним кат подделка деп чыкса деле, жанакы Чунуев Максат деген адамга вообще жерди жаздырып коюштур на основе подделанной доверенности. Ошондо деген 3 айга камап, бул адамдын энеси мага деген март айларында кат жазат да, ушундай болуп калды, баламды камап кетишти, жер ээси бизбиз. Канча жылдан бери, 10 жылдап ээси биз болсок, тескерисинче аферисттерге берип, жасалма кат менен, подделка менен берип салышып, бизде мен баламда эмне күнөө, баламды камап салышты, эми күчкө салып атышат деп. Мен укук коргоо органдарына кайрылсам, укук органдары биздин башкы прокуратурабыздын жообу аябай кызыктуу болуп калды. Мен ушу кайра суранат элем, бул адам менен да жолуктум мына бир жума мурда. Эми Кулмурзаев менден суранып атат да, подделка экени такталды, УКМКнын экспертизасынан такталды. Ушу мен ушу прокуратура менен УКМКга кайрылат элемин да, урматтуу жетекчилер. Бүгүнкү күндө акыйкаттык жасалма болбош керек. Жанакы чоң компаниялар, жер мафиялар чыгып атат. Ошондой жөнөкөй жарандардын үнү угулбай калып атат. Ушундай Максат Чунуев деген, бул да жаш эле жигит экен да, гектарлап жерлер тартып алып, ээси болуп отуруп калып атат. Бул кандай заман? Көз убакыт катта жөнөтөм да, ушуну дагы бир жолу текшерип көрүңүздөр деп суранам. Рахмат. Рахмат, мен жанакы баштап кеткен сөзүм аягына чыгып кетким келет. Кулмурзаев деген жаран кайрылып, арызы менен кайрылганда, мен ошол жерде белгиленген адам Чунуев Максат Ишембиевич. Бул деген ири курулуш компаниянын жетекчиси экен да. Анан эгер бүгүнкү күндө курулуш компаниялар ушинтип рейдерлик жол менен элдин жөнөкөй жарандардын жер тилкелерин тартып алып, үйлөр салып жатса, бул кандай нерсе болуп атат да? Бүгүнкү күндө рейдерликке жол берилбеш керек. Дагы бир ирет кайталап кетет элем. УКМК, башкы прокуратурага жасалма ишеним каттар менен жерлерди өзүнө каттаган, тем более курулуш компаниянын жетекчилери болсо, тергөөчүлөргө барса, тиги мага азыр чалып ошону айтып атышат да, тергөөчүлөргө барса, алар сөмөйүн өйдө жака көргөзүп, бунун астында тигил турат, тигил чоң турат, бул чоң турат деп коркуп жатышыптыр. Бул нерселер качантан бери токтой турган нерсе болуп атат да, бирок кайра эле жасалма акыйкаттуулук болуп атат да. И я думаю, биздин президентибиз деген жанакы трансформация ишин баштаганда жөнөкөй жарандардын кызыкчылыгы биринчи ирет турат деп баштаган болчу да. Бул жерде аферисттер, анан жерди бирөөнүн мындай мыйзамсыз жерлерин тартып алган, жасалма ишеним кат менен тартып алган курулуш компанияларга болушпайт деген ниетте болгон мындай жакшы ой пикирлердин баары бузулуп атат да. Андан кийинки мага Бишкек шаарынын Челябинск көчөсүндө биринчиден номер 1ден 10го чейин катталган жерлердин 671 сандуу токтом менен 2009 жылы мэрия жеке жактарга өткөрүп берген экен.
Жашоочулар жер тиркеleri мыйзамсыз берилгенин айтып келишүүдө. Анткени ал жерлерден келечекте коммуникациялардын өтүүсүнө кыйынчылыктар жаратаарын билдиришкен. Ошондой эле тургундардын үйлөрүнө жана балдар аянтчасына кирип чыгышына кыйынчылыктар болуп жатат деп жазып жатышат да. Бирок тилекке каршы бүгүнкү күндө биздин карапайым жарандарыбыздын гана мыйзам бузууларына көңүл бурулуп келүүдө. Ал эми мыйзамсыз токтомдордун айына миңдеген карапайым жарандарды кыйналып жатса дагы бир дагы мамлекеттик кызматкер, чиновник жоопко тартылган жок. Эмнеге? Алмаз Ахунжанович, бул бир мисал. Бүгүнкү күндө президент баштаган жер тиркеелерин мыйзамдаштыруу процесси бүтпөй жатканы ошол себеп. Анткени эгерде мыйзамсыз чыккан токтомдун айынан талаш жаралса, жарандарды сотко барып чечишип алат дейт экен да. А сотко барса пошлина төлөш керек да. Ошол жерде талаш 100 миңдеп, миллиондоп болсок, ал жөнөкөй жарандар каяктан анын 10% төлөшөт. Мындайда деген башкы прокуратура, укук коргоо органдары баары ошого түртүп коюшат экен, соттон чечип алла деп. Сотто госпошлина төлөбөсө каралбайт, госпошлина чоң сумма түзүп калган учурлар да болот. Ушинтип мамлекет өзү кетирген ката болуп атат да. Жөнөкөй жарандар өзүңөр чечип алла деген туура эмес. Мамлекет сөзсүз түрдө жарандардын кызыкчылыгынын аркасында туруш керек. Аферисттердин кызыкчылыгынын аркасында турбаш керек. Жер тиркелер бири-бирин минип калган учурлар, бир адам жашап калса, башка